Сот урууларды соттобой бошотуп, Марк Твиндин китептерин окусун деп өкүм чыгарды. Одесса шаарынын Малиновский районунун соту урлук кылган 2 жигитке китеп окуу жазасын берүү тууралуу өкүм чыгарды. Себеби жагдай боюнча келтирилген зыян анча деле чоң эмес болгон. Судья Александр Гаркскийдин айтымында 2 жигитти бат эле кармашкан. 19 жана 20 жаштагы 2 жигит айып аянтына токтотулган унаанын магнитоласын чечип кетишкен. Алар документтери салынган рюкзагын унутуп калышып, урлук кылган жерге кайра келишкен кезде полициянын колуна түшкөн. Сот алардын биографиясы менен таанышып чыккандан кийин коомго коркунуч алып келбейт деп чечип, Тарас Шевченко, Марк Твин жана Джек Лондондун китептерин окуп чыгуу боюнча жаза берди.